Сиз бюджеттик конверттерге бөлүштүрүп чыктыңыз дейlik. Баары план боюнча ишке ашууда. Бирок күтүлбөгөн жерден сиз жумушсуз калдыңыз же цехти жаап салышты, балким Кудай сактасын, ооруп калдыңыз дейlik. Мындай кырдаалда эмне кылыш керек? Мындай учурларда мигранттардын 90% бир ката кетиришет. Үйүнө кетүү үчүн билет сатып алууга же дарыланууга кайрадан карыз алышат. Муну менен адамдардын бир жылдык эмгеги бир жумада жокко чыгат. Мындайга жол бербөө үчүн сизге номер 2 конверт керек. Биз муну финансылык коопсуздук жаздыгы деп атайбыз. Бул акча тойго, машина сатып алууга же башка белектерге эмес, бул сиздин жеке коопсуздугуңуз. Канча акча керек? Келгиле, китептеги формула боюнча эсептеп чыгалык. Бир ай ичиндеги минималдуу чыгымдарыңызды эсептеп чыгып, бул санды 3кө көбөйтүңүз. Эмне үчүн 3кө? Себеби адатта жаңы жумуш табууга же ден соолукту чыңдоого дал ушунча убакыт кетет. Эгерде сиздин минимум деген эсебиңиз 30 000 сом чыкса, анда финансылык жаздыкта кеминде 90 000 болушу зарыл. Бул сумма болбосо, сиз кыйла эле оор абалда дегенди билдирет. Финансылык жаздыктын негизги эрежеси ага такыр тийбеш керек. Аны өзгөчө кырдаалда гана колдонууга болот. Эртеңки күндөн коркпой жашай баштоо үчүн ар бир айлыктан жок дегенде 1000 сом бөлүп коюш керек.